Эгерде бул жашоодо мындай бир баалуулукка ээ болом десең, адамдардын сага көңүл бурушун кааласаң да, дайыма баягы ноль вниманияда калбайм десең, демек эмне кылышың керек? Сен привлекательный болушуң керек. Муну жанагы китайский бир бизнесмен айтып берет. Эгерде сен бир кайсы бир сага бир көпөлөк жагып кала турган болсо, сен ал көпөлөктү кубалаба дейт да. Ал көпөлөктү кубаласаң, баягы илгерки жомоктогудай болуп токойго адашып кетишиң мүмкүн да. Ошол сыяктуу наоборот, эгерде сен ошол көпөлөктү келишин кааласаң, же андан жакшы да көпөлөк келишин кааласаң, сен гүл айда дейт да. Сен көп гүл айдасаң, канча деген эмне болот, көпөлөктөр келет дейт да. Ошол гүлгө мисал эмне, адамдарды эмне чакырат? Адамдарга сен бере турган эмнең бар, адамдар эмнеге кызыгат, адамдарга сенден эмне керек да? Эгерде сатууда иштейсиңби, же кандайдыр бир бизнеспи, же бир кандайдыр бир адамдарга байланыштуу. Себеби Рокфеллер айтмакчы да, акча башка адамдар аркылуу келет дейт. Демек, мамиле аркылуу келет да. Вот ошондой мамилени кылыш үчүн да азыр бизде түрлүү баягы методдор бар. Эгерде билбесең, баягы билбеген уят эмес, үйрөнбөгөн уят дейт го. Үйрөнүп алып туруп, мындай жаңы методдор менен да күчтүү адамдар, кандай десем, жаңы адамдар, эгерде соодагер болсоң, сенден баягы бир эле жолу соода кылып кете турган адам эмес да. Мисалы 10.000 адам, 1000 адам келип соода кылгандан көрөк да, бир адам 10.000 жолу келгени сага өтө выгодный да. Демек, просто баягы дос болгоң келсе, баягы мүнөзүңдү оңдо деген сыяктуу. Эгерде бирдеке сатам десең, соода кылам, карым катнаш кылам десең, маселе продукцияда эмес да, мындай сатылбаган эч нерсе жок экен да, баардык нерсени просто сата албаган адамдар бар экен да. Вот ошон үчүн жашооңузда кандай маселе, проблемалар болуп жаткан болсо, демек, получается, сиз проблема чечкенди жакшы билбейсиз да. Эми проблеманы жакшы чечиш үчүн, мыкты чечиш үчүн да обязательно ошол проблема каяктан келип атат, ошол багытта билим алыш керек да. Демек, ошол багытта сизде кандайдыр бир билим жетишпей жаткандыгынан кабар берип атат. Мен муну эмнеге айтып атам мындай депчи, анткени мен өзүм буга чейин аябай кандай десем, кемчилиги көп адам болгом. Например, өтө көп наразычылык айтчумун да, жашоо эмнеге мындай, анан адамдар жаман депчи, адам жаман. Мен өзүм дагы ошол политология деген специальностьти бүткөм. Анан бул саясаттануучу да, эми саясаттануучу дегендин бардыгы кандай болот, көп убакытта бийлик күнөөлүү, депутат күнөөлүү, мэр күнөөлүү, президент күнөөлүү, кошуна күнөөлүү иши кылып, сенден башка адамдардын бардыгы күнөөлүү, что сенин жашооң жакшы болбой жатканынан. Ушундай көз караштагы адам болгом, өтө баягы обидчивый деп коет го, таарынчак адамдар бар да, бат эле таарынып калат, жабылып калат. Ушу күнгүгө чейин менин досторумдун арасында ошондой адамдар бар. Аларды дагы туура кабыл алам. Себеби адамдар баягы 40 жашка чыккычактыгы адамдарды ыраазы кылыш үчүн, айланадагы адамдар аны макташ үчүн, ошолордун көңүлүн алыш үчүн, алардын сен жөнүндө ою жакшы болуш үчүн ушуну менен күрөшүп жашайт экен көп адамдар. Анан баягы 40 жаштан баштап уже адамдар даже баягы спор кылып, бирдемкени тактап, кереги жок адамдар менен уруш талашты токтотуп, баягы мындан аркы өмүрдү туура жашайын деген сыяктуудай баягы даанышмандык келет экен да. Бардык адамдарга эмес, просто бир кээ бир адамдарга. Вот ошон үчүн менде практикада өткөндүгү үчүн мен мындай
жакшы түшүндүрүп бере алам деп ойлойм. Эми бул таарынчактыкта ушинтип айлана чөйрөнү күнөөлөп, өзүңдөн ката издебей, сен өзүң туура ушундай бир деңгээлге келип калган болсоң да, демек бул нерсе акыры апарып депрессия кылат да. Эми депрессия кылганда бул ойлордун бардыгы адамды оорукчан кылат экен да. Себеби мен жакында эле билдим да, что адамдын денеси эмне үчүн таш чогултат да. Баягы бөйрөктө таш бар, өтүндө таш бар, анан дагы эмне деген сыяктуу. Мына менде дагы өтүмдө таш болгон экен, анан өтүмдө таш бар деп айтсам, баягы илимдүү адамдар айтып атпайбы, демек таарынчак адамдарда ушундай таш болот депчи. Анан эми бардыгы эле өтүндө ташы болсо баары эле ошондой таарынчак адам деп айтканга болбойт. Эми кээ бирлер бар ач көз, просто туура эмес тамактанган, туура эмес образда жашаган, андайлар дагы бар да. Эми баягы кыргыздар кечинде тамак ичип туруп анан жатып алат, аз кыймылдайт, өтө майлуу, анан куурулган тамак, баягы ден соолукту ошо пища, анан көп кыймылдабайт, спорт менен алектенбейт. Ушундай нерсе менен дагы болуп калышы мүмкүн, конечно. Мунун бардыгын баягы туура эме кылыш керек, бирок меники точно ошондой нерседен болгон. Адамдарды кечирбей эле кекчил болупчу, булардын бардыгынан дагы жөн эле баягы туура эмес экен, кой мун андай кылбайын деп акыл менен кечип кое берет экенсиң, бирок жүрөгүңдө баары бир ошол нерсе сактала берет экен. Эми бунун бардыгынан арылып, тазаланып кетиш кыйын экен, сразу болуп кетпейт экен. Буга да действительно бир өзгөчө бир башка билимдер керек экен дегендей да. Анан мындай карасаң, жашоо өтө деле татаал эмес экен да, татаал эмес. Адамдар мындай болуп калат экен да, адамдар деген жанагы мен бир 3 банка күрүч жөнүндө көп айтам го. 3 банка күрүч, булар эми баягы органический тирүү болгондуктан экспериментке ошондойлорду жасап көрүшкөн экен да. 3 банкага окшош эле күрүчтү салып, анан 1 банкадагы күрүчкө эрте менен кечке жаман сөз айтып, 1 банкадагы күрүчтү эрте менен кечке мактап, анан эрте менен кечке дегенде кечке банкамыз эртең менен бир, түштө бир, кечинде бир, эми ушундай эксперимент болгон экен. Анан 1 банкадагы күрүчкө такыр көңүл бурбай койгон экен. Анан канча бир мезгил өткөндөн кийин баягы эртең менен кечке мактаган банкада күрүч таза боюнча калган. Ал эми кечке жаман сөздү эрте менен сен жамансың, сен колуңан эчтеке келбейт, сен ушундайсың деп айта берген күрүч карарып чирип баштаган да. Ал эми жана көңүл бурулбай калган күрүч бул көгөрүп кеткен да. Адамдарга эмне үчүн мен бул видеороликти айттым? Эгерде адамдар баягы кош көңүл болуп бул жашоодо бирөөлөрдүн көңүлүнөн же болбосо сыртта кала турган болсо да, ошол адамдар бул чирип да кетпейт экен, булар сразу көгөрөт экен да. Эми көгөрөт деген нерсе көрдүңөр, ичте өтө көп баягы ойлор, депрессияга алып келген, ооруга чалдыктырган ойлор пайда болот экен да. Ошон үчүн адамдар өзү бардыгы эле мактанганды, ырахатты, центр вниманияда болгон да. Мисалы, центр внимания деген кандай? Постоянно бирөөлөрдүн көңүлүндө көп адамдарга керек да, же достордун арасында сыйлуу, кадыр барктуу болушту каалайт экен да. Себеби адамдын жүрөгү эмнени издейт да. Мисалы, биз эмнени издейбиз да? Мына карасаңар, биздин организм только ырахатты издейт да, туурабы? Акча көп болсо кандай болот? Акча көп болсо колу бутуң узарат, оозуңду чоюп сүйлөп каласың. Акчаң көбөйгөндө, проблемаң жок болгондо эмне болуп баштайсың? Кутуруп баштайсың да.
Вот ошон үчүн көп адам мындай бай болбойт, байлыкты көтөрө албайт. Анан ошон үчүн кайра бат эле тапканын жоготуп эле ордуна келип калат да. Мындай окуя менин башымда да болгон. Мен өткөндө мына операция болдум деп айттым. Операция болгондо жанагы энергияңдын баардыгы кетип, жүдөп, арыктап, кыймылыңдын баары оор болуп, Кудайга жалынып ушинтип каласың. Анан мен өзүмдүн организмимди байкап атам. Күн сайын жакшырган сайын да диетаны бузуп көрүп да, бирдемкелерди жеп көрүп, баягы врачтын айтып берген тартибинен чыгып да, кичине күчүң пайда болсо эмне болуп баштайсың. Мен баягы ашынган организмди байкап атам да. Демек, адамдарда баягы проблема болуп турса, кайсы бир окумуштуудан уктум элем. Адамдарда проблема болуп турса, Кудайга жалынып да, мындай правильный, туура жүргөнгө аракет кылат. Анан качан проблемалар бүтүп да, жаңы машина алып, жаңы үй алып, маселелериң чечилип да, кичине кадыр баркка ээ болуп калган кезиңде, анан сенин мүнөзүң жылкыныкындай болуп баштайт да. Өзүң контролдон чыгып, өзүңдү баягы блатной сезип, кичине баягы залга барып качка берип койгон балдар денеси түзөлүп калса, кичине төс чыгып калса эле колтуктарга кирпичтеме кылып эле походкалар башкача болуп ушундай да. Бизде адамдын жаратылышында ушундай нерсе бар да. Ошон үчүн муну көзөмөлдөгөнгө адамдын ичинде руханий өтө чоң байлыгы болуш керек, ыйманы болуш керек, акылында даанышмандык болуш керек да. Эмне үчүн Алла Таала проблемаларды берди? Мисалы, ошол проблемалардын баардыгын эстеп да, эмне үчүн Алла Таала ооруларды берип атат да, ошол оорулардын баардыгын эстеп да, мисалы, ошол операция болгонуңду эстеп жүр, мисалы, кыйын күндөрүңдү эстеп жүр, Алла Таала жылаңач койгон, муздак жерде жаткан күндөрүңдү, мигрант болуп суукта тоңгон күндөрүңдү да, ошолордун баардыгын эстеп, анан эмне өзүңдүн напсиңди тыйып жүр деген сыяктуудай да. Эгерде колуңа күтүүсүздөн байлык тийип калса, эгерде колуңа күтүүсүздөн бийлик келип калса, күтүүсүздөн кадыр баркка ээ болуп калсаң, жакшы машина, байлыкка ээ болуп калсаң, ошол наадандыкка кетип калбай, наадан сапатыңды оңдоп да, адамдар менен карым катнашта жакшы мамиледе калууну кааласаң да, чтобы мүнөзүң ошондой болуп кетип, элдердин баардыгына шермендең чыгып, же болбосо ошолордун көз карашынан, алардын сыйынан ажырап кала турган болсоң, анан анда дагы чөгүп кетпей да, ошол аларга таарынып калбай жашоого, Алла Таалага наразычылык айтпай, шүгүрчүлүк менен получается бул жашоодо келген адилеттүү Алланын чечимине жакшы мамиле кылып калышың керек да. Наплаву да, наплаву, депрессия болуп кетип ооруп калбай деп атам да. Бул жашоонун балансын кармап, мындай жалгыз калсаң дагы, элдин назарынан сыртта калсаң дагы, банкрот болсоң дагы, кыйынчылыгыңды жашоодогу өтө кыйынчылык боло турган учурлар менен мындай баланста салыштырганды үйрөнүш керек да. Мисалы, Алла Таала акча менен сынап койсо, жашоодогу эң кыйын сыноо ошо экен деп ойлоп калбаш керек да. Алла Таала ден соолук менен сынаса, вот ошол кыйын да. Ден соолук менен сынаганда дагы, эгерде дарт айыга турган болсо, бул сыноо деле жакшы. Бирок айыкпас дартка душар болуп калсаң, анда бул действительно чоң сыноо да. Вот ошон үчүн мен айткым келет да. Мындай кыйынчылыгыңды салыштырып үйрөн деп атам да. Салыштырып үйрөн. Алла Таала айтмакчы, өлгөнгө чейин тирүү кезиңдин кадырын бил. Мен силерге 2 байлык бердим дейт да. Биринчиси акча, анан экинчиси алтын деп айтпаптыр да. Мен силерге 2 байлык бердим. Биринчиси ден соолук деп атат, экинчиси убакыт депчи.
Себеби бул нерсени силер таба албайсыңар. Бул нерсени биз действительно таба албайт экенбиз. Анан калган нерсенин бардыгы действительно табылат экен. Азыр мына карасаңар телефондо өтө көп оюндар чыгыптыр, даже апалар, аталар ойноп калыптыр да. Анан мен таң калып атам да, ошо адамдар сериал көргөнгө, анан оюн ойногонго кантип убакыт табышат деп атам да. Мына ушунун бардыгы өмүрдү коромжу кылып, өмүрдү ысырап кылып жаткан адамдар да. Анан азыр биздин жашоодо коучтар, тренерлердин көбөйүп калганы өтө кубандырат да. Себеби азыр эми алар бардык адамдарды прямо агартып, алардын бардыгын гүлдөтүп, алардын бардыгын миллионер кылып жиберген жок, бирок все таки баары бир результат бар да. Эгерде мындай мен айтып атпайм жана эмне үчүн гүл айдаш керек, эмелер келиш үчүн, көпөлөктөр келиш үчүн дейт, жем чачсаң көгүчкөндөр келет, ошол сыяктуу да. Мындай баары бир все таки биздин Кыргызстанда, биздин мекенде патриот адамдар пайда болуп, кайсы бир кыргыздардын акыл эсин, даанышманчылыгын, соодасын, жашоосуна пайда келтирип окутуп атат да. Эми спрос болуп атат, ошон үчүн коучтар көбөйүп атат. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар аны айтып атат да, что алдамчылар, анан ал эле бул эле дегенче. Эми мээси иштебесе эми эмне деп айтат, эми өзү кыла албаган нерсени бирөөгө да ара көрбөйт. Эми андай дагы болот да. 5 кол тең эмес, конечно, анын бардыгы бул жашоодо баланста болуп аткан нерсе да. Мен айтайын деген нерсе, бул жашоодо жалгыз дагы калышың мүмкүн. Бул жашоодо көп досторуң да болушу мүмкүн. Достордон зыян да тартып калышың мүмкүн, достордон пайда да таап калышың мүмкүн. Смотря сен өзүң кандай адамсың, ошого жараша адамдар менен достошосуң, байланышасың деген нерсени айткым келип атат. Андыктан бул жашоодо жалгыз дагы болуп калсаң пайдалуу кээдечи. Себеби убакыт үнөм болот. Чем бильярд ойноп, карта ойноп, убактыңды жанагынтип пайдасыз нерселерге, оюндарга, сериалдарга жумшабай, китеп окуйсуң, балким карым катнаш кыласың. Мындай бир кандай десем, бул өмүр өзү кыска эле да, бат эле өлүп кетебиз да. Вот ошол кыска эле өмүрдү бир болбогон нерселерге өткөзбөй, мындай маанилүү жашайбыз деген нерсе. Себеби мага келген өтө көп комментарийлер, суроолор ошого жараша видеоролик тартам. Жалгыздыктан кыйналган адамдар көп экен. Себеби эмне? Подружкаларым карабайт, досторум карабайт. Мурда биз кыйын кезде бизди элдин бардыгы карачу эле, анан колубуздан келбей калганда адамдар аркасын салып кетти деп депрессия болуп ооруп калган адамдар көп экен. Жалгыз болгондо жыргалдан ооруп, жалгыздыкта жөө баас дейт да. Мына менин оорум качан башталды? Мен машина алып, машинадан түшпөй калганда, баскым келбей калганда анан башталды. Мен өтүм коюланып кеткен, аны мен билбейм. Анан өтү коюланган адам мындай көбүрөөк басыш керек экен да. Анан машина алып алгандан кийин кыймыл азаят экен дагы. Баягы коюланган нерсе ташка айланат экен болду. Анан бир күнү приступ берет да, уже баягы ташты эритиш кыйын болуп калат экен дагы. Анан өтүңдү алдырышка туура келет да. Вот ошон үчүн айттым. Нормальный адам күнүгө жок дегенде 3 километр басыш керек. Жалгыз калсаң басып жүрө бер да, басып жүрө бер. Бас, жаңы дос күт, жаңы коом күт. Ошондой жалгыз калган моментте наоборот ошондон пайдаланып өнүгүп өсүш керек да. Ошондой кылгың келсе деп атам да. Ошон үчүн адамдардын назарынан сыртта калган болсоң, демек колуңдан эчтеке келбей калды, же болбосо колуңа келген кушту кармап кала албадың деген сөз. Мисалы, эң эле жөнөкөй маселе, акчаң барда, акчаң жоктун кадырын билгиң келсе, 10% акчаңды дайыма чогулт да. Себеби бир күнү ооруп калышың мүмкүн, бир күнү иштей албай калышың, бир күнү эс алууга кетишиң мүмкүн, бир күнү тойго барышың керек болуп калат, айылга барышың керек, кымызга барышың керек. Мына жаз келгенде кымызга барат. Ошон үчүн сенин чөнтөгүңдө дайыма 6 айга, 1 жылга жете турган да, жашай турган акча болуш керек, запаста. Ошондо сен күтүүсүздөн ушундай жашооңдо иштебей кала турган окуялар болсо, ошол акчаңды пайдаланасың.
Анан ойлоносуң эмнеден баштайм деп. Бул каржы сабаттуулугу, финансылык сабаттуулук биринчи ушундан башталат. Дайыма акча чогултуп жүр, запас акча карма деген нерсе ушул. Бизде насаатчылык курс башталды 1 жылга. Жана жакында мен өзгөрөм деген марафондун уландысы башталат. Мен өзгөрөм плюс деп коебуз бу, же мен өзгөрөмдүн экинчи классы деп коебуз бу да. Курстун баасы арзан эле, конечно. Муну окуйм деген адамга бул кымбат эмес. Анан муну окугусу келбеген адамга бул кымбат болушу мүмкүн, жакпашы мүмкүн, кереги жок болушу мүмкүн, ар түрдүү да. Себеби өнүгөм өсөм деген адамга мисалы $5000 болсо деле бул кымбат эмес. Себеби $5000 бул өтө көп акча деп айтканга болбойт. Ким аны көп акча десе, демек $5000 акчадан көп акча таба элек, же болбосо өзү $5000 арзандап кеткен деген сыяктуу айтса болот да. На самом деле адам өзү кымбат да. Адам өзү кымбат экен. Мен баягы эмне деп айткым келет эми да, бул $5000 биз баягы ысырап же болбосо бул такыр акча эмес деп айткым келбейт да. Вот $5000 көп акча табам деген адамдар да $5000 акчаны көп дебеш керек. Бирок эми прям сабак $5000 деп айтпай элемин менче. Ошондой деле сабактар бар да. Мисалы Маргулан Сейсенбаевдин сабагын окуйм десеңер, андан деле кымбат болушу мүмкүн. Бирок ошол акчасына жараша, ошону жакшы түшүнүп үйрөнгөн адам андан дагы чоң киреше кылат да. Эми получается адам $5000 миллион менен мындай чектелип калбашы керек. Андан дагы көп акча тапса болот. Миллион деген көп акча эмес. Көп акча деп ойлогом мен деле убагында. Аны көп эле адам эме кылган, ойлогон, ошондой жашоодо ошондой кичинекей айлампа, анан чоң айлампа деген бар экен. Муну мен эмнеге айттым? Алла Тааланын казынасы ушунчалык кенен экен да, кенен экен, что бул дүйнөнүн байлыгы Алла Таала үчүн мындай мусор деп айтса болот да, мындай бир чымындын канатына теңелбеген. То есть просто бизге андай чоң нерселер эмнеге жашообузга келбейт, потому что биз андай нерседен өзүбүз коркобуз да, коркобуз. Миллион жоготуп алгандан, $5000 сабак сатып алгандан коркобуз. Ал эмне деген акча депчи. Анан бирок жакшы жашагыбыз келет, бай болгубуз келет, бай болгубуз келет болгондо дагычы бир эле сабакты окуп туруп, же болбосо бирден бай болуп турат. Ошон үчүн мен баягы сөздү кыскартайын. Кимдир бирөөлөр эгерде баягы каржы сабаттуулугу боюнча депрессияга кабылып калып, мисалда, же болбосо бир жашоосунда ар кандай эмоциональный проблема, ким акчаны чогулта албай жатса, акчаны көбөйтө албай жатса, в основном да акчаны тапкандан маселе жок, потому что элдин бардыгы акча тапканды билет. Просто акчаны таап алып, анан аны көбөйткөндү билбей, кайсы багыт менен кетишти билбей да, же болбосо өзүнүн максатын аныктай албай, же болбосо күнүмдүк план кое албай да, же болбосо эмне менен алектенерин билбей, же болбосо өзүнүн кайсы тарабы күчтүү да, эмнеге таланттуу, эмнени жакшы жасайт, мисалы өзүнүн ким экенин аныктай албай жатса, вот ушулардын бардыгы биздин курста, насаатчылыкта бардыгы бар. Адамдар менен ким мамиле кылышты билбей жаткан болсо да, эмне үчүн көп суроолордун баягы жообу жок болуп жаткан, анан маанайы жакшы болбой, же болбосо көңүлү келбей, кыялдарын аныктай албай жаткан болсо, мына же болбосо жолдошуна жакшы мамиле кыла албай да, аял эркек менен, эркек аял менен, же болбосо баласын жакшы тарбиялай албай жаткан болсо, баласы көп телефондо отуруп, же болбосо баласы укпай, эми кыскасы көйгөй да, көйгөй, ички көйгөй, сырткы көйгөй, финансылык көйгөй көбүнчө. Мына ушулардын бардыгы эгерде
сизди беймаза кылып жаткан болсо, конечно, келиңиздер, WhatsApp'ты мен каналдын описаниясында калтыргам. Комментарий жазыңыз, номер калтырыңыз же WhatsApp'тан жазыңыз, өзүңүз чалыңыз да байланышка чыксаңыз, обязательно биз жардам беришке аракет кылабыз. Конечно, мунун бардыгын көзөмөлдөгөн өтө бир күчтүү орган бар. Ал Алла Таала деп айтылат. Адамдар болсо эмне алат? Себепчи. Себеби мындай да, ийгилик деген нерсе бул везение, невезение деп атпайбы? Сен деген көзүң ачык, жолуң ачык экен. Анан везение болуптур, анан сен утуп кетипсиң деп жок. Везение деген нерсе болбойт да. Везение деген нерсе жөндөн жөн эле баягы лотереядан акча утуп алгандай болбойт да. Эгерде ошондой везение болсо, ал нерсе значит скоро сенин колуңдан кетет деген сөз да. Себеби лотереядан же болбосо ушундай везениядан бай болуп кеткен адамдар кыска мөөнөттө эле кайра эле жакыр болуп калат экен да. Себеби алар байкабай таап алган нерсесин байкабай эле жоготуп алат экен да. Ошону сактап кала турган билими болбой жоготуп алат экен да. Ошон үчүн бул ийгилик деген нерсе күжүрмөн эмгек менен гана жаралат да. Туура формула, туура аныктама менен, анан туура билгичтик менен, ишеним менен да көп нерсени алдын ала койгон план менен анан жетет экенсиң. Анан муну жөн эле баягы Кудай менин бактымды берип койду, анан мен ийгиликтүү болуп калдым деген бир дагы бай адам жок экен да. Бардыгы намеренно максат коюп, иштеп, ошону окуп, үйрөнүп, кыйналып, ыйлап, сыктап да, анан аягында ошол көкпеттик менен жеңген да. Вот ошолордун формулаларынын бардыгы бар. Анда эмесе сиздерден жооп күтөм. Конечно, биз байланыштабыз. Ар бир адамга жеке консультация берип да, биздин максат эптеп эле баягы окуу өткөзүш эмес. Себеби биздин өзүбүздүн да максатыбыз бар. Биз 1000 адамды миллионер кылышыбыз керек.